Коргонуунун сактануунун 33 аяты. Аят аль-Хирс. Алдыда келтирилген 33 аяттын пайдалуулугу бардык оорулардын, өзгөчө алапес оорусунун шыпасы катары көптөгөн мусулман табыптар тарабынан тастыкталган. Ошондой эле ушул эле аяттарды окуп дем салуу айбанаттардын, жаныбарлардын, курт-кумурскалардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн, чымын-чиркейлердин, ууру кескилердин, каракчы жана жин шайтандардын зыяндарынан адамды сактайт. Ошондой эле ушул аятты окуган адамдын мал-мүлктөрү да, абийир намысы да коргоого алынат, иншаллах. Ошондуктан ушул аяттар Аят аль-Хирс же Аят аль-Хирс, башкача айтканда коргонуу аяты деп аталып калган. Бул аятты күндүн кайсыл гана маалында болбосун бир жолу окуу жетиштүү. Имам Ибн Сирин мындай деп баяндайт: бир жолу биз сапарга аттандык да, кайсыл бир дарыянын жээгине жеткен кезибизде ошол жерде конуп түнөп өтүүнү туура таптык. Ал эми ошол жерлик адамдар болсо бизди бул жерге коңбоого чакырып жатышты. Анткени биз токтогон жолдун боюнда жолоочулардын каракчылыкка кабылуусу адаттагы көрүнүшкө айланып калган экен. Ошентип, биз эскертилгенибизден кийин менин жолдошторум сапарды улантуу чечимине келишти. Бирок мен эч кандай коркуу сезимине кабылганым жок. Анткени мен ар күн сайын Аят аль-Хирсти окуп жүрчүмүн. Анан караңгы түн кирген кезде мен кылыч менен куралданган бир нече чоочун адамдын мага жакындап келе жатканын көрүп калдым. Бирок алар мага жете алышкан жок. Эртеси мен ошол каракчылардын бири болсо керек. Бир атчанды жолуктурдум. Жана ошол адам мага түнү ал жана башка бир топ адам, кыязы, анын шериктери болсо керек. Мага жакындоого көп жолу аракет жасашканы менен алар менен менин ортомдо темир парда пайда болуп, ошол парда алардын мага жакындоосуна тоскоол болгонун айтып берди. Мен ага бул кереметтүү окуя менен ар дайым окуп жүргөн Аят аль-Хирстин фазилетинен улам пайда болгонун айттым. Ошондо тигил атчан, кыязы, каракчы Аллахка тобо келтирип, мындан ары эч качан кылмыш, кыязы каракчылык кылбоого ант ичип убада берди да исламга кирди. Бул баян Куран аяттары менен дарылануу жана күндөлүк муктаждыктардан арылуу ыкмалары аталыштагы китептен алынды. Аталган Аят аль-Хирс тууралуу кененирээк баян ушул китепте табылат. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.